Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан эле ушул Аян каналы. Мен бүгүн бир чыгарылыш менен бөлүшкүм келип жатат. Анткени ушундай ой жүгүртүп жүргөн адамдар дагы болсо керек дейм. Анан ойлошуңуздар мүмкүн эмне жөнүндө айткым келип жатат депчи. Бул абдан кызыктуу. Анткени эгер сизде эртең менен турганда көңүл калуу келип жатса, тургуңуз келбейт да, чарчоо басып, кайра эле жаткыңыз келип, жумушта деле иштейсиз, бирок жумушка болгон каалоо жок. Эч нерсеге каалоо жок болуп калса, анда бул чыгарылышты уксаңыз болот. Анткени бул чыгарылышта ошол боюнча сөз кылабыз. Инстаграмда ушул Аян канал деп, англисче Аян channel деп жазылуу. Ошол жерде Инстаграмда аккаунт бар, бирок ал жакта эч кандай видео жүктөбөйм да. Анан ошол жерден бир эки подписчик жазып калган экен ушул боюнча. Анан мен сиздер менен дагы бөлүшүп коеюн дедим. Мисалы, ушул көңүл калуу да, көңүл калуу, кайгы эмнеден келет? Жана бул ситуациядан кантип чыгып кетсе болот? Ошол жазган адам айтып атат, эртең менен турганда көңүлү жок экен да, жумушта иштейм, бирок жумушка такыр баргым келбейт. Жөн койсо уктап жата бергим келет, эч качан тургум келбейт, эч нерсе кызыксыз дейт да. Бирок ичимен билем, жашаш керек, жашаш керек, жаңы жашоо башташ керек деп мен жоопкерчиликти алгым келет, бирок мындай жашоо маанисиздей, мындай кызыксыз дейт да. Ошон үчүн мен ушул суроого жооп бергим келди. Анан буну дин боюнча карасак, дин тараптан мынтет да, 3 күн дааватка чык, же 5 күн, же 1 ай. Бул туура эле. Намаз оку дейт. Намаз окуганда жүрөккө тынчтык келет депчи. Куранды окусаң жүрөккө тынчтык келип, сен издеп жүргөн нерсе ошол динден табасың дейт да. Дин сени туура жолго салат дейт. Мен эми каршы эмесмин. Туура. Менин көп психолог досторум дагы бар. Алар дагы айтат, экөө психолог, бирок динге жакын эмес анча деле. Ал эми үчөө болсо динге аябай жакын, бирок психологияны дагы жакшы билишет. Алар ошол айтышат да, дин депчи. Анан кийин эми менин көз карашым боюнча, мисалы, динде, мисалы, барганда деле бир үмүт берген Кудай, баарыбыз билебиз. Жараткан бизге жүрөгүбүзгө жылуу, мындай издеп жүргөн тынчтыкты салат дейт да. Оор кайгыны, тынчсызданууну алып салат дегени айтат. Бул чын. Кудай жүрөктөгү тынчсызданууну, түйшүктөрдү алып салып, мындай адам жеңил болуп калат дегенде ишенем. Бирок андан кийин да жашоо бар да. Ошол бойдон токтоп калбайсың да. Анан ал тынчтыкты сен түбөлүккө сактап албайсың да, кайра жаңылап туруш керек. Менин оюмча, бул тынчтыкты сактап калыш үчүн кубанычты, мисалы, эртең менен эрте тургуңуз келсе, же болбосо турганда хотя бы мындай жакшы маанай менен ойгоном десеңиз, анда сиз ордуңузду табышыңыз керек. Сиз ордуңузду, жашоодо ордуңузду таба элексиз. Анткени жашоодо ордун тапкан адам мындай ойгонгондо кубаныч менен ойгонот. Ал мындай кайгы менен, азыр эртең туруш керек, дагы жумуш дебейт да. Мындай өзүнүн ордун билген адам эч качан жадабайт. Мисалы, бир адам музыкант дейли, скрипач. Ал скрипканы жакшы көрөт. Ал күндө ойнойт, 10 жылдап, 20 жылда ойнойт да. Анан жогорудан ага жүрөгүнө ошол жашоодо скрипка чертесиң деп чекесине жазып койсо, мугалим болосуң депчи. Ал эч нерседен жадабайт, ал жумуштан жадабайт экен да. Ал канча алектенбесин, күнүнө 5 саат алектенеби, 8 саат алектенеби, ал ошол жумушунан жадабайт экен. Тажабайт экен эч качан. Адам туура жолдо, өзүнүн жолунда, өзүн тапкан болсо бул жашоодочу, өзүн алектене турган жумушун тапкан болсо, анда ал жумуштан эч качан тажабайт. Эгер сизде чарчоо болуп жатса, эми особенно бул көбүнчө байкелерибиз, агаларыбызга деле тиешелүү эмес. Бул көбүнчө баягы эме 35, 30, может балким бирөө 20 жаш, жаштардын ортосунда особенно ушул ситуация болот да. Ошолорго тиешелүү бул сөз. Тургуңуз келбей, каалоо жок, жашоо караңгы көрүнүп эле, мындай эч ким менен сүйлөшкүңүз келбей калса, бул ордуңузду табышыңыз керек. Мен бир жолун көрсөтөйүн, айтып берейин сизгечи.
Сиз жаңы нерсени баштоодон коркпоңуз. Мен буга чейин чыгарылыштарда угуп келсеңиз болот. Бирөөсүнөн бирөөсү айырмаланып турат, бирок кээинки жерлерде мен ушул сөздү дайыма айтам. Жаңы нерсени, жаңы жумушту баштагандан коркпоңуз. Сиз балким мен мурда айтканмын, ошол бир жерде иштеп жүрүп чарчап калгансыз да. Сиз балким Кудайым сиздин жүрөгүңүзгө салып аткандыр. Мындай жаңы жумуш башта, жаңылан депчи. Анткени бүркүттөрдү карасак, бүркүт тек узак жашайт, анан жашарып турат экен да. Бүркүт тынбай жашарып турат экен. Анан бул кандай десек, каарылык жок экен бүркүттөрдөчү, учуп жүргөн канаттуу бүркүттөрдө каарылык болбойт экен. Эмнеге десеңиз, алар каарып келатканда, уже чарчап, канат кага албай, үстүндөгү парт деп коебу, түшүп баштаганда, тырмактары эскирип, тумшуктары эскирип калат экен да. Ошол маалда дейт, бүркүт бийик асказоого учуп кетет дейт. Бийик асказоого учуп кетет экен дагы 40 күн ошол жактан чыкпайт экен. 40 күндө ал эмне кылат экен? 40 күндө ал өзүнүн терисин, өзүнүн денесиндеги парттарын жулуп, тумшугу менен ар бирин сыйрыйт экен. Тырмактарын жерге каккылап сындырат экен. Ал тырмактары уже кармап албай калат экен да. Мисалы, ал бүркүттөр асмандан учуп, жердеги жандыктарды тырмактары менен илип, анан жанбагат эмеспи? Алардын күчү колунда экен да, бутунда деби, колунда деби, тырмагында да. Анан кийин ошолору эскирип, мындайча айтканда, баягы каарыганда, уже жумушка жарабай калганда, ал ошол учурда тырмактарын талкалайт экен, өзүнүн тырмактарын талкалап, анан денесиндеги парттарын толугу менен үзүп, анан жаңыланат экен. 40 күн. 40 күн кыйналуу болот экен анда. 40 күн кыйналат экен, ачка калат экен. Анан жаңы анда парттар өсүп чыгат экен. Терилери жаңыланып, тырмактары жаңыланып, жаңы тырмак өсүп тырмактарына. Анан тумшуктары жаңыланып, үстүндөгү канаттары жаңыланат экен да. Анан 40 күндөн кийин бүркүт кайра мурдагы жаңы жашарып, күчүнө келип туруп, анан кайра анан кийин аң оолоого, охотага чыгат экен. Караңызчы, кандай керемет. Ал жаңыланганы чечим чыгарды. Бул бүркүттө чечим экен. Эгер ал чечимге барбаса, ал өлүмгө дуушар болот. Ачка калат, жанбай албай калат жана өлүмгө дуушар болуп өлөт экен. Бир эле тандоо болот экен. Же жаңылан, же ошол жериңде өл дейт экен да. Анан бүркүттөр ошол асказоону карап учуп, ал жактан жаңыланып анан чыгышат экен. Бул дегени адамга дагы жаңыланып туруу керек. Эмнеге саякат жакшы, эмнеге путешествие жакшы дейт? Анткени адамдын ой жүгүртүүсү саякат маалында өзгөрөт экен. Анан сиз айтышыңыз мүмкүн, мен кантип, каякта мен саякатка акчам жок депчи. Саякатка акча жок десеңиз, сиз мындай жакын арадагы развлекательный центрлерге барыңыздар, же болбосо мындай алы арча, мен Бишкекте тургандыктан ошо жакын жерлерди айтып атам да, алы арча окшош жерлерге эс алганы барса болот. Парктарга сейилдеп барыңыз да. Биринчиси, экинчиси, ошол мен айткан жумушту баштап көрүңүз. Жүрөгүңүздө башкача бир кадамдарга, акылга сыйгыс жакшы кадамдарга мындай басым таштаңыз да, коркпой элечи. Коркпой эле бир жумуш жактуу, ошого иштеп көрүңүз. Үйрөнүңүз. Ага эгер тажрыйба керек болсо айтыңыз, мен үйрөнөйүн, колуңузда иштеп берейин, бекер иштеп берейин, мени алыңызчы депчи. Анан үйрөнүп алгандан кийин ал сизге билим болуп калат. Ошондо байкайсыз, эртең менен турганда энергия жаңыланат, күч жаңыланат, маанайыңыз көтөрүлөт жана сиз ошол менен жашоону өзгөртүп аласыз. Окшош эле бир жашоону жашай бергенде деле адам мындай кыйналып кетет да. Бир эле жол менен күнүндө ишке барып келе бер, ошол эле күн өтө берсе дагы болбойт. Эс алганды билиш керек. Мындай, эгер сиз интроверт болсоңуз, китеп окуңуз. Анан эң эле мааниси, эртең менен баягы турбай көңүл калуунун бир себеби бул ички көйгөй, чечилбеген маселе бар.
жашоодо эми ар бир адамда болот. Акча каражат жактан, үй бүлө жактан мен мурда деле айткам. Экинчиден эле бул эме да, бул сферада жумуш сферасы. Жумуштан көп адам жабыркайт. Жумуштун жоктугунан кыйналышат да. Ошондуктан сиз жаңы жумуш баштап, жаңы кадамдарды тыштай баштасаңыз, сиз кадимкидей көрөсүз, эртең менен турбаган адам өзү эле туруп кетет. Жаткысы келген адам өзү эле туруп иштейм деп каалоо ачылып калат да. Жаңы нерсе баштаганда, анткени сиздин акыл ойлоруңуз, жүрөгүңүз, көз карашыңыз 100% өзгөрүлөт. Жумушта иштеп көрө бериңиз. Кичине бир каалоо келди жүрөгүңүзгө, балким моуну көрсөмбү депчи. Мисалы торт жасаганды кызыксаңыз, торт жасап көрсөмбү депчи аял кишилер. Эркек кишилер деле жасайт. Кызыгып атасызбы? Ойлонуп отурбай эле кадам таштаңыз. Ошону окуңуз дагы, ошол ишти баштаңыз. Балким ошол сизге мүмкүнчүлүк болуп жаткандыр. Ошону баштаган соң сиз ошол иш жагып, ошол менен сиз дагы келечекте чоң кадамдар таштап, ийгилик жаратып, жакшы жумуш болуп сизге жагып калат да. Ошон үчүн мен айтат элем, жаңы нерсе баштаганда биринчи жакшы ой сиздин акылыңызга келсе, бул Кудайдан да. Жаман ой шайтандан, жакшы ой Кудайдан келет. Жакшы ой жаралдыбы, ошону баштап көрө бериңиз. Мен ошондой болчумун да. Убактында бир ой келди, жакшы ой да, анан мен ошону жасагым келген. Келди, мен жасагам. Буланта бергем. Ката кылып атамбы, туура кылып атамбы? Мен аракет кылып ошону жетчүмүн дагы, анан жеткенден кийин жасаса болот экен депчи. Көрсө адамдын каалоосунан экен да. Ошол кайгыда жүрө берсеңиз, малынып, ойлоп отуруп терең кирип кетесиз ичинечи. Ал жаман сас сымал. Ал жактан чыгуу аракетин караш керек. Мисалы, bundan үчүнчүсүн айтсам, кантип чыгып кетсе болот? Ишеним деп коет. Вера, динде айтат да, вера керек депчи, ишеним керек депчи. Ишеним ишсиз өлүк деп бекер эле айткан эмес кыргыздарда дагы. Мисалы, сиз айталы, азыр кичине психология жактан айтып кетейин. Сиздин акылыңыз сизге шаты сымал. Шаты бар го, лестница, мисалы, шатыларды коюп крышаларга чыгат го. Ошол шаты же тепкич десек болот. Сиздин акылыңыз сиздин тепкичиңиз. Же болбосо сиздин акылыңыз сиздин көпүрөңүз. Мисалы, бир суу бар. Сууда аралыгы өтө алыста, наркыл өйүзгө өтүш үчүнчү. Ал жака көпүрө керек. Анан көпүрө болсо, сиз өтүп кете бересиз. Эгер көпүрө жок болсо, сиз дароо сууга түшөсүз жана чөгөсүз да. Шаты сымал, үйдөн крышасына чыгыш үчүн шаты керек. Сиз чыгып баратасыз, анткени шаты бар. Шаты жок, сиз кулайсыз. Мына, эми карап туруңуз. Жашоодо ушундай. Сиз эгер бир жакшы ой менен кетип атсаңыз, сиз акылыңыз туура ой жүгүртүп жатат жана сиз жашап жатасыз да. Анан как только сиз жаман нерселерди ойлоп, көңүл калуу келип, жүрөгүңүз сыгылып, кайгырганыңызда ылдыйды карап атасыз да. Сиз төмөндү караганыңызда эле кулап түшөсүз. Түшүндүрө алдымбы? Мисалы, өткөн жашоону, айлана чөйрөнү, акылда негатив сөздөр келет. Ошону уксаңыз, бул дегени негатив сизди тепкичтен түртүп, ылдыйга түшүргөнү жатат да. Сиздин жасаган лестница шатыңызды алып салууга аракеттенип жатат жаман ой. Же көпүрөнү сүрүп салгысы келатат да. Сиз ошол маалда оор ситуация болуп жатса дагы, түйшүк болуп жатса дагы, сиз акылыңызда концентрация деп коет, кыргызча кантип десем, ой жүгүртүүңүздү бекем сакташыңыз керек. Ой жүгүртүүңүздү. Эртең менен турдуңузбу? Так, менин акылымда азыр мен жаман нерсени ойлосом, дагы кулайм дешиңиз керек да. Кулап кетем ылдыйга. Мен азыр бийиктикте, элестетиңиз, сиз бийиктикке чыгып кетип атасыз шаты менен, акырындан отуруп, же тепкич менен кетип атасыз. Ошол маалда адам өзүн куткарууга аракеттенет да. Бийик тоолорго чыкканда да этият болуп чыгышат эмеспи, альпинисттерчи? Таштарды кармап, бекем таштарды кармап, ошого сүйөнүп. Эртең менен турганда дагы сиз как альпинист, дароо эле как альпинист өзүңүздү элестетиңиз. Мен азыр жаман ойлосом жыгылам. Жаман ойлосом кайра эле баягы акыбалга түшүп калам. Так, ушул жерде мен өзүмдү кармайм.
Менин акылым бул шаты сымал, менин акылым бул тепкич сымал. Мен акылым менен өзүмдүн маанайымды көтөрөм, акылым менен өзүмдүн маанайымды түшүрөм. Мен кайсы бирин тандайм? Мен маанайымды көтөрөм. Менде баары жакшы болот. Мен азыр ушул ситуациядан чыгып кетейин деп туруп, ишеним менен басышыңыз керек. Ишеним бул көзгө көрүнбөйт. Ишенимди сиз кармап көрө албайсыз. Ишеним бул көзгө көрүнбөгөн руханий жакшы бир күчтүү курал. Эгер сиз ошол ишенимди туура иштетсеңиз, сиз физикалык жашоодо дагы басып жашооңузду улантып кетесиз. Эгер сиз руханий жашоодо көзгө көрүнбөгөн акыл ойлордо ишенимиңизди жоготсоңуз, анда бул жашоодо дагы ошол кыйналуулар боло берет. Ошон үчүн сиз өзүңүзгө өзүңүз тирек болуңуз, өзүңүзгө өзүңүз күч болуңуз, өзүңүзгө өзүңүз бекем болуңуз жана Кудайга таяныңыз да. Кудайга таянып, биринчиден, экинчиден маанайыңызды эч качан түшүрбөңүз. Мен айткан сөздү ой жүгүртүп көрүңүз. Оңой айтып коюп атасың дешиңиз мүмкүн, бирок сиз буну практика кылсаңыз, бул акырында отуруп жыйынтыгын берет. Практика керек. Ушул эле сөздөрдү психологдор деле айтат, акча төлөп ушу менен окуйсуз да. Буну практика кылган башка, угуучу адам башка, практика кылган адам башка. Эртең менен турганда сөзсүз ошол альпинист сөзүн эстеңиз. Эртең менен турганда лестница боюнча эстеңиз. Эртең менен турганда ушул көпүрө тууралуу эстеңиз. Суудан өтүп кетип атсаңыз, көпүрөңүздү сала турган өзүңүзсүз. Көпүрөнү суудан алып салсаңыз, сууга түшүп кетесиз. Көпүрө сиздин колуңузда. Кааласаңыз көпүрөнү ошол ортодогу каналга коюп, агып жаткан сууга көпүрө аркылуу өтүп кетсеңиз болот. Кааласаңыз ортосунан ушул наркы өзгө өтөм деп атканда көпүрөнү алып салсаңыз, анда сууга түшүп кетесиз да. Жашоо ушундай. Өзүңүз көпүрөңүздү коюп, аркы өзгө өтүп, анан жашооңузду улантсаңыз болот. Бул ушундай бир жашоодо берилген бизде бир курал экен да. Ошентип жашасак, биздин жашообуз жаңыланат. Сиздин колуңуздан баары келет. Сиздин башка элдердей деле дене мүчөңүз бар. Бирок чечим ар кандай да. Ошондуктан бул сөз эгер сизге, мен ойлойт элем, жакшы тарабынан таасирин тийгизип, сиз ийгиликтерди жаратып, жакшы адам, бактылуу болуп жашаганы татыктуусуз. Бизди жашоодо татыктуу кыла турган, бактылуу кыла турган өзүбүзбүз. Кудайга таянсак, бизге бийлик берилген, бизде бардык нерсе, инструменттер дагы берилген. Анан Кудай Таала мындай карап туруп, азыр ушул учурда бул пендем эмне кылат экен деп кээде карап турат экен да. Ошондуктан сиз ушул көнүгүүлөрдү жасаңыз. Жана кайгыдан бошоносуз, оор жүктөр кетет, жана жашооңузду уланта аласыз.